Assalamu алейкум достор, менин каналыма кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен Pinduoduo сайты тууралуу сүйлөшмөкчүмүн. Pinduoduo сайтында товарды кандай кылып тандоо керек жана эмнелерге көңүл бөлүү керек. Мына ошол жөнүндө кеңирээк сиздерге өзүмдүн билгендерим менен бөлүшүп кетейин дедим. Эң эле биз Pinduoduo сайтына киргенибизде мына ушундай бетке өтөбүз. Бул жерде ар кандай магазиндер өзүнүн товарларын чыгарган. Мына ошол жерде өзүбүзгө керектүү кайсыл товар бизге кызыктуу болуп жатса, мына ошол магазинде басып кирип товарларын көрүшүбүз керек болот. Канча адам алган жана ошол алган адамдардын ой пикирлери, калтырган магазинге берген балдарын көрүшүбүз керек болот. Мен мына ушундай чупа-чупстын формаларын саткан магазинге кирдим жана мына ошол жерден товар жөнүндө маалымат аламын. Эң биринчи эле канча адам бул магазинден сатып алган. Мына ошол жерди карай турган болсок, азыр мен мына көрсөтүп жатамын. 118 адам мына ушул магазинден ушул формаларды сатып алыптыр. Биз сүрөттү экранды жылдырып, мына сүрөттөрүн көрсөк болот. Товарды мына ушундай ар кандай формалар бар экен. Эми астына карай түшөбүз. Түшкөндө эки кызыл жазуунун астында жазууну бассак, бул жерде клиенттердин калтырган пикирлери жана товар жөнүндө кандай ой пикирлерин калтырды, мына ошолорду көрө алабыз. Сүрөттөрүн дагы тартып киргизип калтырыптыр. Биз мына ушул сүрөттүн үстүн басып, ичине кирип көрсөк болот. Жана эгерде эмне дегендер кызык болсо, скриншот кылып Google'га кирип которсоңуздар болот. Ошондой эле магазинге канча балл берилген, мына ошону дагы сөзсүз карайбыз. Магазинге 5 жана 4,5 балл берилген болсо, бул магазин ишенимдүү магазин деп айтсак болот жана заказ берүүгө болот деген сөз. Эми биз өзүбүзгө жаккан товарды кантип сохранить этип алабыз? Мына ошол жөнүндө айта кетсем, магазинге киребиз. Киргенден кийин алды жакты карай турган болсок, ушул жерде көрүп тургандай сердечко турат, жүрөкчө. Ошол жүрөкчөнү биз басып коебуз. Мына биз баскандан кийин ушул товар бизге сохранить этилип калды. Эми биз буну заказ бере турган учурда издеп калбастан оңой таап алабыз. Жана ушул магазиндин дагы башка товарларын көргүбүз келсе, ошол жүрөкчөнүн жанындагы эле белгини бассак, мына биз магазиндин ичине кирип, башка дагы товарларын карайбыз. Жана өзүбүзгө жаккан бир товарга кирип, ал жөнүндө дагы канча адам сатып алган, кандай отзывдар берген, ошону карасак болот. Жана эми биз өзүбүзгө сохранить этип алган товарды каяктан көрсөк болот. Ал үчүн мен азыр көрсөтүп жатам видеодо, тоголок жана ортосунда 2 точкасы бар белгини басабыз. Басканыбыздан кийин кызыл болуп турган белгилерди көрүп жатасыздар. Мына ошол жерде мен азыр белгилеп жатамын. Сумкага окшош жана ортосунда жүрөкчөсү бар белгини басабыз. Мына ушул жерден өзүбүз сохранить этип алган товарлардын бардыгын көрсөк болот. Экранды жогоруга карай көтүрсөк, биз сактап алган товарлардын баары мына ушундай чыгып турат. Сиздерге видео жаккан болсо, менин каналымды колдоп, лайк басып жана каналыма катталып коюңуздар.